Саламатсыздарбы? 7 каналдын оосунда 7 күн деген программа Жубанын жыйынтыктарын чыгара турган программа. Бизде конокто белгилүү журналист, коомдук ишмер Эсенбай Нурушев. Рахмат сизге. Убакыт таап келгениңиз үчүн. Өткөн жумада мына мен жаздырып алдым эле мындай окуялар болуп атат. Биринчиден эртең 28 январда президент Садыр Жапаров анын инаугурация болгонуна 3 жыл толот экен. Өзүнчө бир мындай дата. Депутат Эмил Жамгырчиев жумада кармалды, жанагы экинчи кабаттан секирип түшүп бир кезде качкан. Муфтий Замир Ракиев кетиптир кызматынан, артында эмне бар экени азырынча так белгисиз, бирок анын ордуна милдетин аткаруучу болуп Самидин Атабаев шайланды. Ракиев баягы уламалар кеңешинин мүчөсү ойдон калып жатат. Салык кызматы 23 жылы 250 миллиард сом чогулттук деп айтып атат. Абдан көп акча. Бул ноябрга чейин гана саналганы болуш керек. Оор кылмыш алкагында тараптардын жарашуусуна тыюу салуу боюнча президент атайын мыйзамга кол койду. Президент бир жуманын ичинде 2 интервью берип атат. Дүйшөмбү күнү, анан шаршемби күнү. Биринчиси жанагы тышкы карыз, дегеле карыз, мамлекеттик карыз жөнүндө, а экинчиси жанагы мындан ошол 20-жылы 4 жыл эмес, 3 жыл 2 ай, 3 ай мурда болгон жанагы төңкөрүш учурунда криминал колдогон деген сөздөр жүрүп атат, бирок чындыгында мени криминал колдогон эмес, ал ошол криминал Сапар Исаковду колдогон деген интервью болуп атат. Кыргызстанда мына ЖПТ чатын түзгөндөрдүн бири келмей болуп атат. Алдыңкы технологиялар, кээ бирлерди айтып атат, мына биздин кээ бир сүйлөгөн сөздөрдү премьердин же башка чоңдордун уже жанагы жасалма интеллект жазып берип атат деген сөздөр бар. Эгерде андай болсо, чын эле Кыргызстан бир топ эле алдыңкы орунда сыяктуу. Жер титирөө болду Кыргызстанда, бир топ чочулаткан элди. Эртеси дагы бир топ силкинүүлөр болду. Bir ayın içinde mamleketlik karız mına 115 milyon dolarga көтөрүлүптүр деп айтып атат. Анын тышкы карыз анын içinde 6 миллиардтан ашыптыр, а ички карыз 1,5 миллиард дегендей. Ушул окуялардан кайсыларын негизги десек болот? Менимче ошо инаугурациясынан баштасак болот. 3 жыл толуп атат. 3 жыл толуп атат. Кызматка киришкенине. Президенттин кызматка киришкенден бери. Кандай бир жыйынтык чыгарса болот? Неме да bu başında birinci kelgende эле 2-3 нерсени айткан. Өзүнүн сөздөрүндө биринчисинен ошо комторду кайтарып алабыз. Анан экинчиси ошо криминал менен күрөшөмүн, этегине, аягына чыгарам деп. Комтор кайтарып алынды. Бул деле чоң жетишкендик болду деп айтыш керек. Ошончо жыл болбогон бир акчага алданып жүрдүк. Эмне деген тиги келишимдер түзүлдү, же? Иши кылып бизди жөн эле саап кетишти да. Эми Кыргызстан өзүнө кайтарып алды, эми кандай кылат, эмне кылат? Биздин өзүбүздүн жеке ишибиз болуп калды. Бул жагын сөз айтыш керек. Башында көп эксперттер айтып жүрдү эле, сотко берсе утулабыз, биздин анчалык адистерибиз жок, сотто эл аралык деңгээлдегидей бизде адвокаттар жок деп. Ар кандай да, маны башка маалымат каражаттары да, башка эксперттер да айтып атышты дегендей мындай деп. Ар кандай деп айтты, бирок негизги түпкү натыйжасы комтор кайтарып алынды. Эман кантип иштетет, кандай кылат, эмне пайда чыгарат, бул биздин өзүбүздүн жеке ишибиз. Болбой калса да биздин ишибиз, болуп кетсе дагы биздин ишибиз. Ушулда эми өзүнүн киндигин өзү кескенге мүмкүнчүлүк түзүлдү деп коюш керек. Анан экинчи жагы муну криминал менен күрөштү да айта кетиш керек. Криминал деген башынан эле бизге бир чоң оору болуп калды да. Баягы менчиктештирүү, приватташтыруу башталган күндөн баштап эле булар атасын тааныбай кутуруп кетишкенде, бардык жерге
ээлик кылып түгүл бийликке чейин аралашып кеткен да криминалчы. Анан ошону өткөндө айтты, биз криминалды толук жойдук. Эми мындан кийин болбойт деп Ташиев айтып атат. Тиги Көлбаевтай мафия болбойт, Матраимовтай мафия болбойт мындан кийин Кыргызстанда деп. Матраимовго издөө салыныптыр. Болсун. Ылайым эле ошондой болсун. Эми ар кандай өлкөдө, өзгөчө күчтүү мамлекетте, күчтүү коомдо криминал деген өзүнүн отурар жерин билиш керек да. Ана мамлекетке, өкмөткө, бийликке, элге бирдемени таңуулабаш керек. Анан бизде болсо бүт эле ушундай учур болуп келди. Мына бизде бир топ революциялар болду, канча революция болгону да 3 деп эсептесе болот. 3 десе болот. Анан муну америкалык бир окумуштуу болгон Роберт Михальс деген, ошонун теориясы бар. Революциялар жөнүндө. Анын аныктамасы боюнча революциячыл революциялар, анан реакциячыл революциялар болот да. Артка кетмей же алдыга. Ооба, анан алдыга, коомду алдыга түртүп, баягы коомдун жалпы түзүлүшүн, коомдук пикирди, жалпы эле маанайды өзгөртө турган революцияларды, оң маанидеги революцияларды алар революциячыл революция дейт. Анан жок, эч кандай бийлик алмашкандан башка бир жетекчинин ордуна башканы алып келип отургузган революцияларды ал реакциячыл деп атаган да. Бизде негизинен ачыгын айтканда буга чейин бүт эле ошол реакциячыл революция болду. Болгону жогору жакта бийликте отурган адамдар алмашты, а коом баягы эле бойдон калды да. Салтка айланып кетти, түгүл жаш балдарга чейин болуп атпадыбы? Тиги ким болосуң десе, рейдер болом, ким болбосуң десе, Рекет деген кызмат чыкты деп. Рекет болом дегенчи. Бул коомдо балдардын, жаш балдардын ичинде бул идеал болуп калган да. Эми ушундан эми Кудай буйруса, эгер ушу криминалга каршы күрөш этегине чыкса, ошондо кичине коомдун маанайы, идеалы өзгөрөбү деген үмүт бар. Анан коррупцияга каршы дагы иштерди айтып атышат. Коррупция деген негизинен биз кичине чаташып алдык. Баягы пара бергендин баарын эле коррупция деп атабыз, тигандай мындай. Бирок коррупция деген бизде саясий коррупция деген да бар да. Өзгөчө мына шайлоонун учурунда, анан партиялардын саясатында, парламенттин ишинде көп көрүнүп кетип атат да ошол саясий коррупция деген. Бул баягы Оксфорд сөздүгүн карасаң, ошондо саясий коррупция биринчи орунга коюп атат ошону. Туура. Анан калганын анан кийин экономикалык, тиги финансылык, тиги муну деп бөлүштүрүп атат да. Менимче ушул туура. Себеби биринчи саясий ошо коррупцияны жоймоюнча бизде кыйын болот дагы эле. Саясий коррупция деген бул биздин бир жагынан биздин үрп адатыбызга, менталитетибизге да байланышып кетип атат да. Регионализм деген, аймак деген бар, жердешчилик деген бар, тууганчылык деген бар. Ошого туташып саясий коррупция өтө гүлдөп кетти бизде, ачыгын айтканда. Өзгөчө мына партиялар, партиялык система андай мындай деп прогрессивдүү, дүйнөнүн баары ушундай система менен жашайт дедик эле. Башында эле койгула, бул болбойт. Бул баягы ууручулукту, кыргыздын эски ууручулугун башка бир формада, азыркы формада таңуулоонун эле, ошону алып келүүнүн эле бир жолу десе укпай коюшкан. Азыр эми ушундай акыбалга келдик да. Анан ушуларды жоюп, баарын тамырына чейин кыркканга мүмкүн эмес буларды. Ошентсе да азайтып, белгилүү деңгээлге түшүрүп, ошолорду ишке ашырып алса, менимче могу бийликтин чоң жетишкендиги болот. Анан эми жалпы баага келе турган болсок, бул 3 жылда эмне болду андай мындай деп.
Дэн Сяопинге суроо беришкен турбайбы? Париж француз революциясы жөнүндө эмнеде ойлойсуз десе, андан бери аз эле убакыт өттү. 3 жыл. Анан көп убакыт боло элек, тигиндей мындай да айтканга али эрте деп. Анан бул бийлик эмне иш кылды, кайсынысы дурус болду, кайсынысы буруш болду, анын баарын Кудай буйруса эми келечек көрсөтөт. Башкача айтканда, башка бирөөлөр келип экинчи бир реформа жасап, дагы бир неткенде, анан ошондо айтса болот. Негизинен эми азырынча жалпы эле мындай үстүктөн карап алганда, кээ бир жанагы чекене иштерди айтканда, туура эле жолдо бараткандайбыз. Мына коррупциянын деңгээлин санаганда биздин жетекчилер, мына өзгөчө экономика министрлиги, башка эксперттер айтат, 20 бүтүн бир нерсе деп, 22 бүтүн бир нерсе деп, анчалык так санаш мүмкүн эмес го. Коррупцияны эч качан баягы сан менен ченеп өлчөш кыйын. Ал өлчөнбөгөн, ченелбеген нерсе. Өзгөчө мына бул саясий коррупция дегенин. Коррупция дегенин баягы жалаң эле акча бериш эмес. Коррупция деген сен мага кызмат кыласың, мен сага кызмат кыламын деген эле эки адам болсо болду. Бийлик чөйрөсүндөчү. Ошо эки адам кантип сүйлөшсө, сенин керегиң тийгенде мен сага бир дөңгөс жаап берем, сенин керегиң тийгенде мага бир кызмат кылып бересиң деген эле жең ичинен жасалган бүтүмдөрдүн баардыгы ошол коррупция. Анан биз кичине ошол түшүнүктөрдү да алмаштырып алдык. Бирок негизинен эми ошол мен жана айттым, ошо бул коррупциянын эң башкы ана башы ошо саясий коррупция бар, ошондон башталат. Жана 21 нерсе пайыз деген жана көмүскө экономика. Эми ошо коррупциянын эмеси да түздөн түз байланыштуу. А башка эксперттер айтып атат, Кыргызстанда жана көмүскө экономика 60-70-90га чейин барышы мүмкүн деп. А биздин немелер, жана мен карап көрсөм, салыштырмалуу таза деген мамлекеттер, мисалы үчүн тетеги Дания же Германия, ошо жакта 20-25 болот экен. Бизди кандай болсо да эң таза болуп калат эле да, тазалардын катарында болот эле да. Бул көмүскө экономиканы дагы, көмүскө коррупцияны дагы, барометр менен эсептеп чыгыш кыйын аны. Аны санап чыга албайсың мына мындай деп. Анан болжолдуу турда ар ким ар кандай божомолун айта берет. Негизинен баштапкы жылдарда илгертен бери эле мынау эл аралык институттар, өзгөчө дүйнөлүк банк, анан жанагы валюта кору, ошолордун докладдары чыгат, ошолордо айтылып жүрдү. 60-70%ке жетет андаймындай деп. Бирок 60-70%ке жетерин, жетпесин эч ким так өлчөп айткан жок да, жөн эле божомолдор менен ошентип айтып атат. Анан эми азыркы кезде жөн гана азайып калды. Бизде ашып барса мынчага жетет, 20% жок болсо ашып барса 30га барат деген дагы менимче анчайын туура эмес. Себеби Сингапурду алайлы, эң таза, дүйнөдөгү эң таза бул коррупцияга аралашпаган өлкө деп танылат да азыр. Ана мына Скандинав өлкөлөрү, жанагы еврокоммунизмдин долбоору менен жашап аткан өлкөлөр. Буларда деле 10, кээде 20%ке жетип калып атат. Ошол таза болуп эсептелинет. Таза деп эсептелинет. Анан эгер чын эле ошондой болуп калса, анда куттукташ керек анда азыркы бийликти. Азыркы эмес, мурдагылар ошентип айтчу. Мурда деле ошентип айтчу, азыр деле ошентип айтышат. Мурдагылар көп айтчу да, бизде коррупция жок. Да. Силер өзүңөр эле чыгарып атасыңар да. Анан жана Transparency International эме чыгарат эмеспи? Өзүнүн жана рейтингин. Алар сурамжылоо аркылуу жасайт. Бир нече канча бир суроосу бар, 30-40 суроосу бар. Ошолорго ар башка ишкерлер жооп берет. Ошол суроолорго анын баарын чогултуп келген, анан баланча бүтүн түкүнчө, ондон түкүнчө деп анчалык так жазаш мүмкүн эмес го. Эми мындай да, бул рейтингтердин баарын билебиз да, кандай жасалат, эмне жасалат. Ал жерде чычайган
акыйкат чычайган чындык деле жок. Салыштырмалуу түрдө ошол тиги бул шкаласына салып, жана жадвалына салып өздөрү эсептеп чыгат да, анан ушундай экен деп коомдук пикирге таянып, тияк биякка таянып, анан кийин маселе жасап атат. Эми анын канча пайыз экенин, канча процент экенин так ченеп чыгыш менимче кыйын. Өтө кыйын. Мына криминал жөнүндө экинчи интервьюсунда президент Садыр Жапаров криминал жөнүндө айтты. Ушундай көп айтылып жүрчү эле, ошол кездеги жана октябрдагы 20-жылдагы октябрда жаңы бийликти криминал бийликке алып келди деп. Бирок андай эмес. Жана машинени да тапкан турбайбы, машинени жанагы качып баратканда ок аткан. Ошол машинени Мерседес 600-чү Мерседес дейт. 6 октябрда Сапар Исаков жанагы түрмөдөн чыкканда, жана башкаламадык учурунда Камчы Көлбаев белекке берген экен, мына ушуну минип жүргүлө деп. Ал жанагы чопкутталганбы, зооттолгон машина деп. Ошол кезде чын эле сөз абдан көп болгон, бийликти криминал колдойт экен деп. Мына жаңы окуялар чыгып атат. Октябрда Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин ошонун эмнелери бир иликтегенби, кандай болгон, жана Рамонов деген жигитти кармап, өзү спортсмен экен. Анан ошол айтып атпайбы, мен 6 октябрда мен алып келип бергем деп да, кимдин атынан деп, жанагы кирмичилердин атынан. Канчалык бир топ нерсени өзгөртөт го мындай, эгерде чын ушундай болсо. Нарын бул эми негизинен баягы атайын кызматтар, ошолор иликтеп, ошолор жиликтеп чыга турган, тактап нете турган маселелерди. Сен экөөбүз алардын жанында турган эмеспиз. Биз сырттан жөн эле байкоочу болгонбуз. Анан негизинен мында да бир чындык болсо керек деп ойлойм. Себеби криминал деген өзүнүн өкүлдөрүн, өзүнүн агенттерин баардык жерге киргизгенге үлгүрүп калган да. Бийлик өзү ошондой болуп кеткен да. Анан мүмкүн чын эле ошондой болушу мүмкүн. Аны болгон же болгон эмес деп айтыш кыйын. Демек, эгер ошондой маалыматтар болсо, баягы атайын кызматтарда, алар ушунда бир чындыктарда болушу мүмкүн. Бирок бир нерсени ачык айтып коюш керек. Өзү биздин ойлонуубуз, анан тиги дүйнөнү көрүп, дүйнө таанымыбыз өзү криминалдашып кетти да. Бардыгын эле ушу криминал аркылуу карап, ошол аркылуу жашап калдык. Түгүл мына коомдук жосун жолойго дагы катуу таасир тийгизди да. Бирөөлөр, мен өз кулагым менен уккам бир жерде. Баласы бирдеме кылып качып келип атасынын жанына, анан айтып атат, мондай болуп кетти, анан артыман милиция келет атат, андай мындай десе, ал айтып атат, эми дейт, бир дагы айтканым мойнуң албагын дейт. Мен кылган эмесмин деп айткан. Көргөнүм жокмун, билгеним жокмун деп. Ошо баласын урушуп айтып атат. Бирок тияктан сүрөткө тартып алды деп. Сүрөткө тартмактан башка кылсын. Айтпагын антип. Айтсаң эле өлдүң, андай мындай деп. Ушинтип үйрөтүп атат. Мен өз кулагым менен уктум да илгери, ушу көчөдө. Эми бизде ушундай болуп калды да. Эмне жасасаң дагы, колуңан карма болсо дагы, баягы могу кескелдириктей могу колун кесип берип атат. Жок, бул менин колум эмес, бул башканын колу деп. Себеби коомдук ыйман, коомдук абир деген, адамдын өзүндө бизди ушуга үйрөтүп койду да. Аларга карабаш керек, эптеп кутулуш керек, өзүңдүн көздөгөн тамагыңды эмне кылам десең ошону жасаш керек. Анан башканы укпаш керек, моюнга албаш керек деген сыяктуу. Ошо биз мындайча кыргызча айтканда коом өзү, коомдун ичинде көбү Кудайын тааныбай калды да. Азыр Кудай деп эле эки сөздүн бири Кудай деп айткандар көп. Бирок ошо Кудайды карабай калды, Кудайды тааныбай калдык. Ушундай абалга жеттик. Анан ушундай шартта, ушундай учурда анан кантип айта аласың, бул криминал деген эчтеме кылган эмес, сүттөй таза болгон.
унчукпай эле ушундай кылып бергенде баягы Бакиевдин бир сөзү бар эле. Криминал деген биздин тушубузда жок, ал буга чейин болгон деп. Мен атайын макала жазгам, а бизде криминал деген ушундай абийирдүү, ыймандуу, мурда болгон, анан азыркылар келгенден эле унчукпай, ыймандуу болуп, адептүү болуп, унчукпай калышты. Ушундай да болбойт да. Эми ушул биздин кандай десем, биздин өзүбүздүн коомдун негизги менталитети, негизги маданияты эгер керек болсок, ушуга жетип калды да. Эч качан кылган ишиңди мойнуңа албагын деп үйрөтөт атасы баласын. Анан ошолор ыйман жөнүндө сүйлөйт, кыргыз элим деп кайрылып бир нерселерди айтат. Анан неме да, Платондун бир сөзү бар го. Демократиянын учурунда дейт. Адепсиздик ыймандуулуктай, жанагы билимсиздик билимдүүлүктөй, акылсыздык акылдуулуктай кылып ушундай көрүнүп калат дейт. Анан ошондой кезде атасы баласынан, мугалим окуучудан коркуп калат дейт. Көрдүң? Платондун кезинде Канча миң жыл мурда. Ошол сөз, ошол баягы ибарат, ишарат. Биздин күнгө мындай карап отурсаң абдан төп келет экен да. Карабайсың. Азыр билими жоктор, мына жасалма диплом алып алгандар, көчөдөн эле подвалдан алып алат экен. Анан кийин жогорку билимим бар деп депутат болушту кээ бирлери. Анан аны казып чыкты, дагы эле моюнга албайт. Жок. Бир депутатты мына эмеден мандатынан айрыды. Жок, мен жогорку билимим бар, андай мындай деп балдегенге аракет кылып атышпайбы. Анан ушуну карап отуруп, мындай жакаңды кармайсың да, кагылайм, бул не деген эл элек, эмне болуп баратабыз деп. Анатай Өмүркановдун бир жакшы ыры бар. Эмне деген эл элек, кагылайын, эмне болдук депчи. Ушундай акыбал. Анан сот системасы жакшы иштесе, эл жана криминалга көп үмүтпейт эле. Анткени криминал болсо да алар айтканын аткарат экен. Бирөөгө убада берип, бул ишиңди чечип берем десе, аткарып берет экен. А биздин сотторго ошол эле маселе боюнча кайрылсаң, алар такыр кээде тескери чечим чыгарып атпайбы. Анан ошон үчүн эл, коом сотторго ишенбей калгандан кантип чечет маселесин? Эми ошо да эң башкысы бизде ошол сот, анан ушул неге аралаш тиешеси бар адамдар баардыгы криминалдашып кетти да. Сөзсүз бузулган, ириген болуп. Бир маселеңди акчасыз чечпей калды азыр. Сотторго, тияк-бияктарга ортого түшкөндөр бар эле, элдин баары эле айтып жүрөт. Мындай кылыш керек экен, андай кылыш керек экен. Ачык болуп калды да. Шайлоо учурунда мына көрүндү. Канча тополоң болуп сотторго чейин бар. Анан кээде таң каласың, биз сотторчу көз көрүнө минетип турган кылмышты теңирден тескери түшүндүрүп коюп атат. Эмне десе, мыйзам ушундай деп. Ал мыйзамдан башка дагы маселелер бар да. Бир эле мыйзамды бетке кармап, ушундай ушинтип айтылыптыр, ошон үчүн мында. Мына кечеге эле жанагы кулак мурдун кесип Истебесов ушундай Истебесов ким экенин билбейм. Ошого 20 жыл берип, себеби андан аркы жаза ага коюлган күнөөдө каралган эмес имиш. Ушинтип эле тиги бөдөнөдөн куйрук чыгара берет экен да. Анан соттун чечими, акыркы чечим, ал даттанууга жатпайт деп ошентип чечим кабыл алып. Ошондон ашык болбойт дегени ушунчалык биздики демократиялык болуп кеттиби, 20 жылдан ашык болбойт. Мисалы үчүн мына Америкада же Европада кээде 200 жылга кесет адамды. 300 жылга кесет. Анткени кийин бир жанагы мунапыс болуп кетип, амнистия болуп кетсе, жарымы кыскарып же чейреги кыскарса, баары бир 50 жыл, 70 жыл калсын деген алар да мындай да, нарын өзүң билесиң, алар бир эле статья менен кеспейт. Бир нече статьяны
совокупный деп карап көрүп отуруп анан кийин ошону минетет. А бизде болсо андай кылбай атпайбы? Жанагы кулак мурдун кесип койгон эмне деген бир нече статья менен соттосо болот эле. Туурабы? Кылмыш да бир нече. А 20 жылы мына 2 жылдан 3 жылдан бир мынапс болсо, анысы кыскарып кетет. Канча бир бөлүгү. Жазып атпайбы? Көп жана адвокаттар, таяк-бияктар, юристтер жазып атпайбы? 3,5 чейрегин отурат, анан кийин Ооба. чыгып кетет деп. Эми ушундай бизде гумандуу сот. Эми жанагы эмеде криминал жөнүндө экинчи интервьюсунда Садыр Жапаров президент айтып атат, ошол кезде азаттыкты өзгөчө атады. Анан деги эле мына ушул жумада, өткөн жумада башталган жанагы маалымат каражаттарына каршы жанагыдай нерселер, жана Болот Темирдин редакциясынан 11 адамды камады, 24 KG'дин жанагы башчысын, башкы редактордун кыргызча, орусча бөлүмдөрүнүн редакторлорун суракка чакырып, 2 жолу суракка чакырып, негизги жанагы азаттык боюнча ушундай болду беле, ушунчалык азаттык ушунчалык мааниге ээ болуп кетти беле, ошолор айтып койсо жанагы криминал колдогон деп ушундай болуп кеткендей. Менимче мындай, мен билгенден да, мен эсимде калгандан. Ошол Садыр Жапаров жаңыдан эле тиги премьер-министрликке, анан президенттикке коюлуп атат, талапкер болуп атат дегенде көп басылмалар өзгөчө мына орустардын, Россиялык маалымат каражаттары ошолор жазып чыкты, криминалдык чөйрө менен байланышы бар, андан андай мындай деп айтып атышат деп. Мындан тышкары мына Ал Жазира телеканалына интервью берген Садыр Жапаров өзү. Ошол кезде. Ооба, жаңылбасам. Ошондон кийин беле кичине мындай. Ошондо да сураган. Сизди ушу криминалдык дүйнө менен чөйрө менен байланыш бар деп айтып атат, кандай дейсиз дегенде айткан. Бул менин оппоненттерим, анан кийин жанагы мени жаман көргөндөр чыгарган ушак. Менин криминалдык чөйрө менен эч кандай байланышым жок. Президент болуп бийликте ушу туруп калсам криминалды жоготомун деп. Мындан тышкары BBC'нин орус кызматы да жазган. Эгер мен жаңылбасам, ушу көчөдө жанагы митингтерде катышкандар ошолордун арасында ушундай сөз бар экен, айтып атышат дегендай мындай деп. Жапаровго каршы чыккандар тарабынан ушундай эмнелер айтып атат. Мындан тышкары Deutsche Welle жаңылбасам, ал да ушуга кайрылган. Анан Deutsche Welle'де менимче өзүнчө кичине темача койгон. Жапаров жана Көлбаев дегенби ушундай кичинекей пат темасы менен менимче чыккан болуш керек эле. Анан ал жерде да айтышкан ушундай деп деген кептери бар, сөздөр бар, ушак айыңдар бар. Бирок Жапаров ушундай деп айтты, менин эч кандай аны менен байланышым жок дегендай деп. Бул эми ошол кездеги сөздөрдүн, эл ичинде айтылган нерселердин чагылдырылышы да. Анан бирок мен азаттыкты билбейт экенмин, же ал кезде карабай калганмын. Эми башкалар катарында айткан го? Эми башкалардын катарында мүмкүн айтса айткандар. Бирок мен так эсимде жок. Азаттык ушинтип өзүнчө бир өзгөчө кылып бөлүп айтканын мен көргөн эмесмин. А башка маалымат каражаттары айттым го жанагылар. Ушул көп айтылган. Анын алдындагы мурдагы жанагы 2010-жылдагы төңкөрүш деп коелучу, 7 апрелдеги ошол Россия тараптан эметилгенде ачык эле ошол кезде мындай ошондой маанай болгон, жанагы америкалык база менен байланыштуу, анан жанагы Максим Бакиев канча бир 300 миллион доллар алып аны төлөбөй койгон сыяктуу сырткы таасир абдан күчтүү. Алар болсо түзүп коет ошону маанайды. Анан башкалар ошону кайталап айта берет. Эми мен аны колунан кармап албагандан, жанында турбагандан кийин айта албайм. Орустар ушундай команда берген, анан ушундай кылгыла. Маалымат каражат чыккан жанагы биринчи канал аркылуу жанагы Россиянын. Азыр ар кандай эксперт дегендер көбөйүп кетти. Эксперт деп өзүм кандай 9 документтен, 9 пикирден 10-пикирди жасаган
Бул эксперт деп аталат. Өзү ушундай бир тапандардын айткан аныктамасы бар да, что такое эксперт дегенде. Из 9 мнений делает 10. Ошол эксперт. Эми ушундайлар көбөйүп кетти бизде. Анан жанагы блогер дегендер да көбөйүп кетти. Азыр кимди карасаң эле блогермин, слогермин, эмне бул? Эмне деген сөз? Десе ушундай деп эле көрүнгөн бир немелерин алып, көрүнгөн жерди шкалап ушинтип жүргөндөр бар. Баягы өзгөчө мына интернет неткенде көбөйүп кетти булар. А түгүл мына диний чөйрөнүн өкүлдөрү да блогер болуп алышпады. Аяк буякка жазып, бул мындай болот, антпегиле, мынтпегиле депчи. Эми бу таң каласың, бу дүйнөдө бүт эле ушундай. Бирок маданият башка. Маселен ошол эле немистер, америкалыктар, жанагы пикирлерин жазып атат, Байденди эмне деп шылып атат. Жанагы Шолц беле, Германиянын канцлери, аны эмне деп аябай. Trump'a karşı ayvay büt malumat karşıtı Amerikan bütkül malumat karşıtı demeli prezident uçurunda ayvay emitken. Ошолордун баарын бирден эле желкеден кармап келип камай бергенде эмне болот? Бул эми кичине аша чапкандык да. А түгүл мына жабылта камакка алган репрессиянын тушунда да болгон эмес 37-жылдары. Алар ошондо деле жасалган көбү ошол кездеги гезиттерди тигини окуп көрсөм мында тарыхта. Баланча деген түкүнчө уyu бар, мынча кою бар, анан мынча аялы бар. Ушул камалсын, атылсын, кулакка тартылсын деп жазышкан да гезиттерге. Анан ошого чын эле кулакка тартып, кээ бирлер атылып да кеткен. Бир эле мисал айтайынбы? Мына Токонбаевдин Момия деген китеби бар. Мурда басылган эмес, кийин чыкты. Ошондо атбашылык жигитке деген ыр бар. Ошо атбашыдан кармалып келген бир киши менен бир камерада жатып калган экен да. Аны кантип кармаган дебейсиңби? Кичине актив сөрөй неме болсо керек. Анан жайында 3 ай жайлоого кетип калыптыр. Жайлоого чыгып кетиптир да. Жок. Каяка кетти? Анан күзүндө түшкөндө бирөө жазыптыр. Бул деген Япониянын эл тыңчысы болот. Ушул 3 айдын ичинде эшеги менен Японияга барып келди. Ошону желкелеп алып келип мына Бишкекке, ошо андагы Фрунзеге камаган экен. Ошол жигит Токонбаев менен бир камерада жатып калыптыр да. Анан кийин барып сураса, "Ой, бул каякта жүргөн?" десе, "Ой, Япония эмес эле жайлоодо жүрдү го бул" деп. Ошол нерсе аркылуу аман калган экен. Болбосо ал дагы атууга кетмек экен да. Биздин убактыбызда аяктап калыптыр. Жалпысынан ушул эмелер го. Же дагы кошумча айтасызбы? Дагы ушул сүйлөгөн эмеге темалар. Эми биздин немеге темаларга кошуп айтканда, азыркы мына идеяларчы, анан жанагы эмнеге каршы кээ бир депутаттар закон, мыйзамдарды кабыл алып атпайбы? Анан чет элдик тыңчылар андай мындай деп. Бизде ошого дагы экинчи окууда өттү комитеттен жанагы. Бизде дагы бир түшүнүк бар. Авторитаризмдин тыңчылары деген. Агенти авторитаризма дейт. Дал ошолор мына 30-жылдары, андан кийинки жылдары ошолор жазып атып, бу эл душманы, муну мындай кылыш керек, антыш керек, ооздукташ керек, мынтыш керек деп жазып атып, авторитаризмди күчөткөн, тоталитаризмди күчөткөн ошолор болгон. Анан жанагы Сталиндин өзүнүн деле бир несинде айтыптыр да, мен эле мындай деп атасыңар, антип атасыңар, 10 миллион арызды ким жазган деп. 10 миллион арыз жазышкан да. Кийин мына Яковлевдин китеби чыккан, мына кийин баягы Совет өкмөтү улап неткенде бир китеби чыкты 2005-жылы ошо. Ушундай айтып атат. Ар бир айылда, ар бир кыштакта, ар бир шаарда эки башка жамаат болгон дейт. Бири Совет өкмөтүнүн саясатын колдогон жан дили менен, экинчиси жактырган эмес дейт. Ошол жактырбагандарды КГБнын кишилери андып таап турчу экен.
айына 200-300 киши таап турчу экен ошол кезде. Анан Петр Капица деген болгон, билесиң да, физик, Нобель сыйлыгынын лауреаты. Ошол 3 жолу Андроповго кат жазыптыр. 3 жолу. Жана 68-жылы Кызыл Аянтта диссиденттер Чехословакияга аскер киргенден кийин ошого байланыштуу биринчи митингди ошолор уюштурган эмес, ошолорду коргоп кат жазган экен. Бул ар бир коомдо сөзсүз ар кандай пикирдеги адамдар болот. Анан бир жагын эле колдоп, экинчи жагын желкелеп алып келип эле камап атып жок кыла берсеңер, анда ким калат деп. Анан Андропов кандай чечим кабыл алган билбейм, бирок 3 жолу жазган экен да, ушу коргоп. Өзгөчө мына чыгармачыл адамдарды коргоп. Булар такай нааразы болуп жүрөт бирдемеге. Илимпоздор, жазуучулар деген сыяктуучу. Анан биздин ар бир коомдо ушундай нерселер болот. Анан ушул жагында кичине биз саясат жүргүзгөндө өзгөчө өкмөт эске алыш керек. Анан эң негизгиси төмөнкү чөйрө. Өзгөчө мунагы тергөөчүлөр деп атпайбы? Ушулар абдан сабаттуу болуш керек байкесі. Сталиндин кезинде деле, башка кезинде деле бүт ушулар жасаган, аты Сталинге, анан тигилерге калган. Жанагы эле жайлоого чыгып келсе, тиги Японияга барып келди деп анан ушинтип камай берген да. Ушундай жактары да бар. Анан биз жалаң эле чет өлкөнүн тыңчысы, чет өлкөнүн агенти деп көрүнгөндө эле шектенип карай берсек, бул жакшылыкка деле алып келбейт, акылга деле сыйбайт. Убактыбыз өтүп калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Эсенбай Нурушев болду, белгилүү журналист жана коомдук ишмер. Биз өтүп бараткан жумадагы негизги окуялар жөнүндө кээ бирлерин талкууладык. Рахмат сизге. Рахмат. Ободо 7 күн деген программа болду. Саламатыңыздар.